Дүйнөдөгү эң көп сатылган сыналгынын бири кайсы өлкөдөн келип чыгат? Учурдагы эң популярдуу сериал музыканы кайсы өлкө жаратат? Албетте бул Түштүк Корея. Бирок ушундай ачык шан шөкөттүү мамлекеттин аркасында көп нерселер жашырылат. Мына бул ийгиликке жеткен компаниялар Samsung, LG, Hyundai, а бирок көптөгөн адамдарды кыйнап келет. Жада калса 4 президенти түрмөдө отурган жана бирөөсү кайтыш болгон. 75% жаштар Кореядан кетип калгысы келет. А эмне үчүн алар кеткиси келет? А бул кичинекей жана ресурстары жок мамлекет кантип дүйнөнү телефон, компьютер, сыналгы жана албетте музыка, кинолору менен басып алган. Ошол эле маалда өзүнүн адамдарын бактысыз кылууда. Бул кореялык эң популярдуу группа BTS жана аларда ар бир клипте миллион көрүүчүлөр эмес, а миллиард көрүүчүлөр бар. Жана аларды жөн гана жаш муундар укпастан кары курактагылар да, жада калса Американын президенти конокко ак үйгө чакырган. Figure they make you feel at home. А бул эми кийинки популярдуу группа Blackpink. Буларга Великобританиянын ханы Карл 3 өз колу менен Британиянын орденин тапшырган. Бирок аркага кайтсак, жарым кылым мурун Корея такыр башка мамлекет болчу. Өзүнүн кошуна мамлекети Түндүк Кореядан айырмасы жок эле. Мисалы үчүн узун чачы бар балдарды милициялар кармашып чачын кыскартышчу. 12 000 Кореянын балдары милициянын участогунда камашчу. А эмне үчүн камашчу? Себеби алардын чачтары узун. Экономикалык абал кыйла оор. Экинчи дүйнөлүк согуш бүтөр менен Кореяда согуш башталып, бир өлкө экиге бөлүнүп калат. Түндүк жана Түштүк Корея болуп. Бирок ошол убакытта Түндүк Корея эмес, а Түштүк Корея кембагал болгон. Жада калса кээ бир Африканын өлкөлөрүнөн да. Түндүк Кореянын негизи ийгилиги бар өлкө болчу. Себеби ал жакта алтын, темир жана заводдор да бар. А Түштүк Кореяда мындайча айтканда эч нерсе жок болчу. Ал жерде эгинди 20% гана өстүрө алчу. Анда дагы күмөн. Тамак ашка келсек, кээ бир жерлерге тамак аш жетип, кээ бир жака такыр келчү эмес. Ошондо аларга акча керек болчу. Ал эми акчаны алыш үчүн алар өздөрүнүн кийимдерин жана бут кийимдерди чыгара башташат. Албетте алар менен гана чектелбестен алар мылтыктарды да чыгарышат. 1969 жылдары Америка менен Вьетнамда согуш болгондо айтылган сөздөргө ылайык Америка миллион жада калса миллиард доллар менен Кореяга беришчү. Себеби Кореянын 300 000ге жакын аскерлери Американы колдоп согушкан. Америка Кореяга кредит да берчү. Алар да өздөрүнүн мылтыктарын, танктарын чыгарсын деп. Эми себеби Түндүк Корея басып албоо үчүн да. Бирок Түндүк Кореяга акча, техника жактан жардам берилет. А эмне себептен? Алар азыркыдай бай мамлекеттердин бири эмес. Себеби алардын айырмачылыгы түндүктө баарын ким башкарса, ошол акчаны алчу. Ал эми Түштүк Кореяда бардыгын бири-бири менен бөлүшөт. Ошентип компаниялар чыга башташат жана жумуштар да пайда болот. Кореянын продуктулары арзаныраак жана чет өлкөгө сатыла башталат. Жана мындан тышкары Корея Америкага жардам берип жатканы үчүн инвесторлор болуп берет. Технология, институт жана башкаларды курууга көмөктөшөт. Азыркы учурда Корея Япониядан кем калышпай келе жатат. Мисалга алсак, билесиздерби, биринчи MP3 плеерди Кореянын компаниясы чыгарган. Андан тышкары биринчи планшеттик компьютерди дагы. Билесиздерби, Samsung компаниясы биринчи жолу кургатылган балыктарды көрүүч ундарды чыгарышкан. Андан кийин бара-бара телевизор, смартфон, чип, кир жугуч унааларды өздөрү жасап сатышкан. Hyundai, LG жана башка компаниялар экономиканы өнүктүргөнгө жардам берүүдө. Азыркы мезгилде Азия боюнча көбүнчө Кореянын косметикаларын колдонушат. Ал адамдардын жогорку сапатына жана жеткиликтүү баалары үчүн глобалдык рынокты ээлейт. Ушундай өнүккөн мамлекеттин башында белгилеп кеткендей эле көпчүлүк жаштар ал жерден кеткиси келишет. Эмне үчүн? Себеби абдан көп конкуренция бар. 70% адамдар жогорку билимдүү. Эгерде жумушту так аткара албасаң, сени бат эле кетиришет жана сенин ордуна башка ишкерди таба алышат.
Кореядагы мектеп окуучуларынын экзамени 8 саат убакыт алат. Эгерде сен экзаменди жакшы өтүп, жогорку окуу жайга тапшырсаң деле бир жумушка кирип өмүр бою иштешиң мүмкүн. Жана албетте бактысыз болосуң. Анткени жумуштун убактысы бир жумада 68 саат. Ошондо бир жумада бир эле күн, эсалы күнү каралган. Күнүнө 8 саат иштебестен 11 саат жумушта отурасың. Албетте ал нерседен абдан чарчап эмне кыларын билбеген кореялыктар барып ичишет. Кореяда эң көп ичкен өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Ошондуктан суицид боюнча алдыңкы өлкө. Бунун баары чын экенин Кореянын кино сериалдарынан байкасак болот. Мисалы, ошол эле аябай популярдуу болгон сериал «Игра в кальмаре». Ал жерде адамдар акча үчүн бири-бирин өлтүрүп, акчанын аркасынан чуркашат. Ал эми сериал «Паразитта». Бул жерде Кореянын жашоосун тартып көрсөтүп кетишкен. «Паразитта» Оскарда эң мыкты сериал деп сыйланган. And the Oscar goes to Parasite. Кийинки сериал «Истинная красота» же ошого окшош сериалдарды байкасак, мектеп окуучуларынын сырткы келбети үчүн абдан көп буллинг кылат. 18 жашка чыга эле кыздарга туулган күндө ата-энеси пластикалык операцияга жиберишет. Себеби ал жакта сырткы келбет абдан көп каралат. Кореянын өкмөтү кинолорду колдошуп, атайын бюджеттерди камсыздайт. Ошол себептен продюсерлер, сценаристтер абдан жакшылап иштешип, жакшы жыйынтыкты көрсөтүүгө аракет кылышат. Жана бир гана кинолордо эмес, музыканы да колдойт. Эмне үчүн кей-попко адамдар абдан көп кызыгат? Оюндарды комментарийге жазып кетиңиздер. Мисалы, BTS'ти алсак, өздөрүнүн концертинин жардамы менен экономика $4,5 миллиард салым кошот. 2021-жылы ушул эле топ БУда президенттин атайын өкүлдөрү менен келип өз сөздөрүн сүйлөп, Permission Students деген ыры менен ырдашкан. Статистикага ылайык, көбүнчө туристтер кей-поп топторун көрүү үчүн гана Кореяга келишет. Атайын кей-поп үчүн компаниялар дагы бар. Ал жерде аларды канча саат бийлешти, ырдашты, тилдерди дагы үйрөтүшөт. Андан тышкары аларга пластикалык операция дагы жасашат. Бирок аткаруучулардын дебюту болгондон кийин аларга айлыктарын беришпейт. Эмне үчүн? Себеби контрактка ылайык аткаруучулардын ушунча жылдан бери сабак алганын, жатаканасын, тамак ашын, кийимдерин акчасын кайтарып берүү керек. Бирок клиптерин тартып, жанырларды жазып жүргөнчө контракттын акчасы көтөрүлө берет. Ошондо ушундай аткаруучулардын дагы аркасында көргөйлөр да бар экен. Бирок албетте Түштүк Корея, Түндүк Кореядан да алда канча өнүктү. Аны картадан деле байкасак болот. Дүйнөнү өздөрүнүн өндүрүүлөрү менен музыка, кино, косметика жак менен жагымдуу маанай тартуулап келген өлкөлөрдүн бири болуп калууда.